Ат чаң чыгаргандай бир да жандык чаң чыгара албайт экен. Ошол эми демек бул жылкыны биз карап көрө турган болсок, жөнөкөй жаныбар эмес экен да бул. Эмне деген жандыктар бар? Кандай күчтүүлөр бар, кандай жырткычтар бар. Бирөөсүнө да Алла таала мантишкен эмес. Именно жылкыга. Ушунда биз билсек болот, бул жылкы жаныбар, ыйык жаныбар десек жарашат. Ыйык жаныбар десек жарашат. Сөйтүп Алла таала ыйык китебинде Алла субханаху ва таала ант ичип атат да. Бөрүдө батырлар сыйлайбыз, сый урматыбыз бар. Башка спортто деле сыйлайбыз, бирок силерге өзгөчө. Эң негизи жаман көз, жаман сөздөн, травмадан сактасын. Анан аман эзен утуп келсеңер көкпардан көкпардан өзүнчө бир байрамдайбыз, өзүнчө белектерди кылабыз, Кудай буйрса. Күчүңүздөргө күч кошсун. Кудай кааласа мына Кыргызстандын жерегин желбиретип, мурда дагы алхамдулилла ааламга таанытып келгенсиздер. Иншалла Кудай кааласа дагы мына жерден Астанага барып биринчини алып келесиздер. Көкбөрүдөн дагы, көкпардан дагы экөөнү тең биринчи алып келесиз деген иншалла чоң үмүттөбүз, чоң жакшы ниеттебиз. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Жараткан Аллах күчтөрүнө күч берген, жүрөктөрүн бекем кылган, өзүңдү эстеп жеңишке я Алла жеткирген. Amin.